Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Есенбай Нұрышев, белгілі журналист жана коомдук ишмер. Рахмат сізге студияға келгениңиз үчүн. Мына жакында 7 ноябрда басма сөз күнү белгиленет. Быйыл 100 жылдык болуп атат. 1924 жылы Ташкент шаарында Эркин тоо гезити чыккан, азыркы аты Кыргыз туусу. Кандай деп баалайсыз? 100 жылдын ичинде кандай жол басып өттү кыргыз журналистикасы? Бул Эркин тоо деген гезиттин чыгышынын өзү эле, бул өтө чоң бир кыргыздар үчүн өтө зор тарыхый окуя болгон. Аны көбүбүз тиги баалабай, барктабай атпайбызбы? Эркин тоо чыгыптыр да, эмне болуптур андай депчи. Эркин тоонун чыкканы өзүнчө, менимче, мен да бир жерде айттым, бул Кара Кыргыз автоном облусу болуп атпайбы? Ошол түзүлгөндөй эле чоң окуя болгон. Кара Кыргыз автоном облусу боюнча дагы далайлар талашып, кырчылдашып, Сталинге чейин жазышып, тияка чейин жазышып, Ленинге убагында айтышкан экен ушундай деп. Анан бул Эркин тоонун чыгып калышы дагы ошол жылдары 24-жылы чыккан. Бул да чоң окуя болгон. Биринчиден ал баягы сабатсыздыкты жоюуда абдан чоң мааниси болгон. Андан кийин элди маалымдар кылганга, андай мындай окуялар жөнүндө тиги кабардар кылганга чоң окуя болгон. Пропагандист деп атпайбы? Пропагандиси дагы, агитатору дагы ошол кездеги, замандын ушу Эркин тоо болгон. Эркин тоонун. Анан жакында айтышты, ошо Эркин тоонун арабча чыккан эмнелерин, макалаларын, ошондогу бардык материалдарды азыркы кириллицага которуп даярдап атабыз деп. Мына 100 жылдыкчы. Бул абдан сонун болот эле, эгер чыгып нетип калса. Теги ал кезде эмне чыккан, кандай жазган, тигандай көп кабарсыз да. Элдин баары эле түшүнө бербейт, эмне жак маселе жөнүндө көтөрүлгөн. Анан бул мына Ишеналы Арабаев, неде Кыргыз илимий комиссиясынын төрагасы болуп шайланган экен. Ушул кишинин көп аркасы тийиптир да, пайдасы тийиптир Эркин тоого дагы. Анан иши кылып биздин адабиятыбызда Эркин тоодон башталды деп жүрбөйбү экен. Бирок Эркин тоодо андан мурда эле башталган адабият. Жанагы Молдо Кылычтар, тигилер, ошол эле Ишеналы Арабаевтар Уфада 13-жылы зилзаласын баскан Молдо Кылычтын чыгарган китеп болуп чыгарган адабият. Бирок кыргыз журналистикасы, дал ошол күнү башталган деп так айтса болот. Тага чейин журналистика деген болгон эмес. Башка бир гезиттерге бир кабар жазган учурлар болсо керек бирөөлөр. Орусча чыккан дейт. Туркестанский ведомости деген орусча. Биздин эне телевизде кыргыз тилинде чыккан жападан жалгыз ошо чоң окуя болгон. Анан негизинен эми ал кезде тап күрөшү күчөп турган маал болчу да, ошо советтик идеология, албетте ошонун нугунда, ошонун тегерегинде иш кылган бул гезит. Бирок ошол кезде эле сындашкан учурлар болгон экен. Жанагы 30-жылдардагы башкалар чыкпады беле, кармашып тиги Кыргызстан, кыргыздар өзүнчө республика болуш керек, автономия болуш керек, же болбосо казактардын курамында болуш керек. Кыргыз АСРнын деп, кийин Казак АСР кылып оңдободу. Ушундай сыяктуу ошол кездеги татаал саясий маселелерге да арналган макалалар бар экен деп айтышат да. Анан мен ошол кездеги иштеген мына Хусейин Карасаевтан сабак алып калдык. Бизге сабак берип калды. Кийин мына бизде, мен Совет Кыргызстанда иштеп жүргөндө чоң бир талаш болуп калса эле, ушу кишини анан тиги Түгөлбай Аксакалды адвокат кылып, актоочу кылып чакырчу элек да. Ошондо баягы Ишеналы Арабаев актал элек кез, ошондо Ишеналы Арабаев жөнүндө бир макала кетип калды. Аны да мен чыгарып жүрдүм да, тиги баягы кедей кан деп коет.
редактордун орун басары элем. Анан Жапар Саатов деген бизде бир чоң филотонист жазуучу болгон. Ошол мына Зияш Бектеновден макала жаздырып алган экен. Псевдоним жагдайында деп. Анан ошондо Кашанын ичинде Кыргыз илимий комиссиясынын төрагасы Ишеналы Арабаев, анан Сыдык Карачевдин да аты аталган да ошо. Кашанын ичинде. Анан ошону кийин ызычуу кылып чоң окуя болбоду. 11 жыл түшүнүк жаздык. Эмне үчүн чыгардыңар деп? Бул эл душманы, булар актал элек, андай мындай деп. Чын-чынына келгенде сот актаган экен, сот тарабынан кылмыш иштери деп токтотулсун деп. Бирок эми карабайсың балгез. Саясий жактан акталган эмес деп. Көрдүңбү? Кылмыш жагынан акталган, кылмышы жок, кандай мындай деп. 56-жылы ушундай эле акталган экен. Саясий жактан акталган эмес деп. Кийин мына кайра куруу Горбачевдун түшүнө чейин эле Компартия жоюлганга чейин ошентип келбеди. Туура эмес кылып атасыңар андай мындай деп. Анан көп эле кишилер жазган ошондо СКгачы. Анан дайыма ошондой талаш болгон сайын ушу Кусейин Карасаевди анан Түгелбай Сыдыкбекти алып келип ошо талашып кызылдашчу эле. Кусейин Карасаев ошо эркин тоодо корректор болуп иштеген экен. Баягы 24-жылы ошондо ошо эркин тоодо корректор болуп иштеген экен. Сыдык Карачев жооптуу катчы болгон экен. Осмонкул Алиев редактор, кийинчерээк редактор болгон. Бирок ал ЦКдан. Ооба. ЦКдан дайындалган. Анан эми ошол кездеги эркин тоо менен кызматташкан кишилердин көбү түрмөгө жатып чыкты, кээ бири атылып кетти. Ишеналы Арабаев, Сыдык Карачев, башкалардын бардыгы ошонун курманды болуп кетти да ошол замандын учурундагы. Анан кийин эми бул Кыргыз туусунун, азыркы Кыргыз туусунун тарыхы узун, өтө кызык десек болот. Анан неге өткөн, латын тамгасына өткөн, Кызыл Кыргызстан болуп ат өзгөргөн. Анан кийин Советтик Кыргызстан болуп өзгөргөн. Биз ошо Советтик Кыргызстан болуп өзгөргөндө иштеп калдык да. Анан эми ал кезде мындай эле. Ал кезде деле ошол Борбордук комитет, мына партиянын Борбордук комитети өзгөчө идеология, пропаганда бөлүмү бар эмес беле. Негизинен ошол биздин кожоюн ошолор болчу, ошолор тескечи. Бирок бир нерсеси бул партиялык принципке ылайык, тетиги обкомдун, райкомдун биринчи секретарларын сындасаң болот эле. Кадимкидей. Ага уруксат берчү. Кадимкидей сындап, эмне үчүн сын жок деп өздөрү талап кылчу. Жогорку кызматтагылар ким. Анан кээде жаштык кылып дегендей Борбордук комитеттин аппаратында иштегендери да сындап жиберчүбүз да. Мени өзүм эле мына ошо Усубалиевдин жардамчысы чакырып, бир кичине бирдеме жаза койсом, ошону СКга, Борбордук комитетке чакырып, кызылдашканбыз, жана челкилдешкенбиз алайылы. Анан бир топ башка да кызыктуу окуялар болгондо бир ошол эле Жапар Саатовдун Кыйды келин кыңгыр иштеген бир фелетону чыккан. Ал фелетондогу ошо Кыйды келин, ошол Борбордук комитетте иштеп аткан кызматкердин карындашы болот экен. Анан кийин эле ызычуу башталбадыбы? Төгүндөмө бересиңер. Ал кезде төгүндөмө бериш деген иш жүзүндө бул чоң нерсе болчу да. Сөгүш аласың. Партиядан чыгасың. Партиядан. Ошентип анан коколоп калбадыбы? Анан ошо коколоп калганда анан тиги киши, анан башкалар чыгып партиялык чогулушта айтты. Мен бу жердеги бийликтердин бирине ишенбейм деди. Ал кезде партиялык контроль комитети деген бар эле. Комитет партийного контроля деген. Жана Пельше деген башкарып тур. Москвада. Мен ошо жака жазамын деди.
Егер ошол жактан комиссия келип меники туура эмес болсо, мен деди мына силердин алдыңарда парт билетимди коюп ушул жерден силерден кечирим сурап чыгып кетемин деди. А кийин көрсө ошол уюштуруптур өзүчү. Карындашын сакташ үчүн. Эң кызыгы кийин анан жумуштан алынып иши бирдеме болду. Анан эң кызыгы кийин эле анан кыргыз демократиясынын атасы болуп албады. Кыргыз демократиясынын атасы. Мына Салжар Акайдын ошол кезде жазган макалалары бар. Ошондо бардыгын атап атат. Эмне себептен булар демократ болуп кетти? Бул кечеги эле партократтар болчу. Партиянын тамагын жеген. Спецпаек деп койчу. Ошону атайын дүкөндөн буфет. Атайын буфеттен. Эч ким албаган, эч ким жетпеген тамак аштын баарын ошолор алчу. Анан ошону кокосунан тойгончо жеп, анан кеткенден кийин анан карганы бүгүн демократ болду. Ушулар да демократпы деп аябай шылдыңдап жазган. Сержан Жигитов. Ооба. Алым Токтомушев деген бар эле Кыргызстан маданиятында. Ошондо ошого чыгып турган ошо макаласы. Анан ушундай таң каласың, баягы партократтар партияда иштеп жүргөн ушу күнүбүз биздин партия, айыбыз биздин партия деп жүргөндөр демократия келди дегенде мен таң калдым да, бир атын атабай эле коеюн, чоң эле академик киши. Ошол борбордук комитет иштеген, партиянын кылычын чапкан, идеологиясын жүргүзгөн. Анан анкетасына жазып коюптур: тубаса демократ деп. Кантип деп. Врожденный демократ деп жазып койду. Ой-ой-ой. Көрдүңбү? Ой-ой-ой. Ошол кезде анан эми чын-чынына келгенде мындай да, адам табият ушундай экен да. Кызмат азыркыларга деле мына неде кокус бийликтен түшүп калсынчы, ыдык көрүп. Дароо демократ же болбосо укук коргоочу болуп алат. Ушуга ишенип койгон. Бардыгы ушундай. Жеке кызыкчылык үчүн мына демократияны дагы, башканы дагы, адам укугу дегенин дагы бүт ушуга пайдаланат да. Адам деген өзү ушундай экен да. Жөө жүрсө, жөө калганда мусапыр, төмүнүп алса эле тааныбай калат адам. Ушундай заман. Анын ичинде ошо Совет Кыргызстанда иштеп жүрүп, жаш кездик келдик. Мен үчүн бул чоң мектеп болду деп кийин ойлоп калдым. Абдан чоң мектеп болгон. Кырчылдашкан баягы салгылаштар, талаш, идеологиялык талаш көп болчу да бизде. Анан бирок эң негизгиси могу Усубалиевдин тушунда мен 2-3 жолу көрдүм да. Бир райком бир секретарын жаза коюп, эч жерге чыкпай, анан Ленинчил жаш деген эсип барда чыгарып жүрсөм, 7 жерге сотко бербеди, 7 жерге. Анан мына борбордук комитеттин пропаганда бөлүмүндө бет маңдай отуруп алып кызылдаштык. Алар ойлочу да, бул райком секретары анан андай мындай десең, булар асмандан түшкөн бирдемедей. Пайгамбар. Пайгамбар сыяктуу бирдемеде ойлочу да, бизди тоотчу эмес да, булар сыйлабайсыңарбы, бул биздин ветеран, анан андай мындай дейт. Ай, ветерандан башка дагы кагылып кетейин, бул Кудай алдында акыйкат бар да. Десе Кудайды озгалбагыла депчи. Партиянын гана чындыгы бар да. Партиянын кайсы чындыгы бар? Ошол Кудай айткан чындык деле партиянын чындыгы болгон. Адилет жазгыла, туура жазгыла, факты менен жазгыла. Кордобогула, жеке керт башына асылбагыла, анан такай ушу карапайым элдин, калктын кызыкчылыгын коргогула деген. Ушундай принциптер, эрежелер болгон. Анан ошого жараша иштеген да. Мен Совет Кыргызстанда иштегенде ушундай болчу принциптер. Анан эми азыр болсо көрүп атасың. Бу азыркы журналистика деген, чынын айтканда, журналистикасы кайсы, бу блогерчилиги кайсы, башкасы кайсы, ошо
таптакыр эле ажыратыш кыйын болуп калды да. YouTube дегенге бирдемелерге мен такыр кирбейм. Себеби башын аягын карабастан эле шубап жаза берет экен, айта берет экен, тигиндей, андаймындай деп. Бизде ошол кезде иштеп атканда бирөөгө кичинекей бир клапат келтирип койсоң, кыргыздын эми ошол мындай күчтүү сөздөрү көп да, өзгөчө мына фелетондорду. Ошондо деле ошондой бир кичине бир туура эмес кетип калса, ошого да чоң маани берчү да. Бул болбойт, жарабайт деп. Чалкан журналына чыккан көп фелетондор боюнча комиссияларга барып, ат башыга чейин барып, 15 күн жүрүп, башка жактарга барып, мына Ысык көлгө барып, тияктарга барып, жөнөтчү борбордук комитеттен барып, комиссия менен барып текшергиле андай мындай. Ушуларды көрдүк да. Ошол кезде ошо кичинекей бир сөзгө катуу маани берчү да. Ушинтип мени мэрден кордоп койгон, мазактап койгон, мен эл журтунун алдында, бала бакырамдын алдында ушундай болдум деп баягы арызданган адамдар. Эми карап көрсөң ошондо чын эле болгон экен да. Тиги кыргыздын макал лакаптары көп, кордойм десе ошону алып туруп шыбай берген экен да. Анан сөз ар кимге эле ошондой деп айта берсе намысына тиет. Анан ошол кезде ушундай болчу. Ушул сөзүң үчүн туура эмес сөзүң болуп калса, кадимкидей жоопкерчиликке тартылчусуң да. Жооп бер деп тийиштүү жерлерге чакырчу сөз үчүн, туура эмес сөз үчүн, жанагы кичине тийип кеткен, кыйтыйып кеткен сөздөр үчүн. Азыр андай эмес. Калаган сөзүңдү жаза бересиң. Эмне деп гана жазбайт, эмне деп гана айтпайт. Анан каякта баягы Кудайдан жөө качкандардын баардыгы бүгүн блогер болуп алган. Эми кечирип койсуң көбү. Арасында жакшылары деле бар. Анан YouTube өзүнчө каналы бар. Анан чыгып алып айта берет. Муну минтип койбойсуңарбы, анан антип койбойсуңарбы. Акылман да. Анан чын-чынына келгенде журналистка кандай болуш керек? Журналистка ошол эле эми азыр эми дин абдан популярдуу, ошо Кудайдын эле принциптери журналисткада. Туурабы? Динде да айтат, башка жай айтат, көрбөй туруп ууру дебегин, анан бирөөгө шек келтирбегин дейт. Азыр эми айттым го, бу журналистика деген эң мыкты деген, өзүн дүйнөлүк стандартта иштеп атабыз деген. Сайттар бар, тиги компаниялар бар, эми ушуларды карап туруп таң каласың. Бу журналистиканын принцибинде иштеп атабы, же булар өзү ар киминин өзүнчө журналистикасы бар, ар киминин өзүнчө принциби бар. Башка жалпы кабыл алынган эрежелерди, жалпы кабыл алынган принциптерди карабайт, тоготпойт. Андай мындай десең, сен артта калган адам деп ойлойт. Бул журналистиканы түшүнбөйт. Анан андай өмүр бою чачыбыз агаргыч ошол жакта келе атабыз, сөзүңдү угупайбайт. Өзгөчө мына сөз жөнүндө, тил жөнүндө айтсаң, ой айланып кетейин. Бир сөзүң тил бузулду. Бир сөзүң өтпөйт. Бу ким экен бул дейт. Сен кимсиң? Мына ушундай акыбал. Мына Горбачевдун кайра курулушу үчүн да бир топ өзгөрдү, журналистика. Ошол кезде аябай мындай биринчиден жоопкерчиликтүү, экинчиден чын эле коомдун, элдин кызыкчылыгын коргогон макалалар чыгып, Кыргызстан маданияты абдан ошол кезде популярдуу болду эле, башка кесиптерде деле тиги жаштык жартысы болуп өзгөрүп кетти эле, инчил жаш кийин асаба болуп, бирок кийин асаба эме жакка бурулуп кетти, башка жакка бурулуп кетти. Бул жерде эки процесс болду да, Нарын. Биринчиден ошол эле Кыргызстан маданияты, өзүнө жакпаган, өздөрүнө жакпаган кишилер тим эле өкүртүп, жамандап жазышпады. Өзгөчө мына Молдобаевди, Масалиевди, башкаларды не деп гана Курай деген макала чыкты эле. Кордоп, мазактап, оозуна эмне келсе ошондой кылып жазышты да. Анан ошону журналистика деп кайра куруунун учурунда бул боло берет деп
басып турушту да. Мен өзім бір-екі мақала апарып чыгара албай койдум. Кыргызстан маданиятына. Кармап жатат, ой жакшы экен, анан андай. А көрсө, терде сөз болуп аткан киши ошол жерде отурган бирөөлөрдүн тууган экен. Көрдүңбү? Ой, эмне болду? Десем, анан андай мындай экен деп, анан алып туруп, анан тетиги Ленинчил жашка ал кезде. Жаштык жартысы болуп калган. Ошол жака чыгарып жүрчүдүм. Эң демократиялуу гезит деп Кыргызстан маданиятын айтып калдык эле ошол. А көрсө ошол кезде эле ушундай экен. Анан бизге ошондо эле массалык журналистика келе баштады. Баягы илгери Нишенин, анан жана Артега Гассет дегендер бар эмеспи? Илгери ошолордун эмгектерин окуп мен таң калчумун. Эмне массаны жаман көрөт депчи. А себеби компартия идеологияда масса деп популизм. Көрсө масса деп алар башканы түшүнөт экен. Биздин советтик идеологиянын учурунда биз башканы түшүнүп калдык. Масса десе элди түшүнүп калдык. Анан ушул массалык адабият, массалык маданият, массалык журналистика, массалык ошол келе баштады Кыргызга. Көбү эми көбү шуулдап кирди да, аны токтото албайт экенсиң. Анан ошондо биринчиден ошол кезден баштап менимче журналистиканын кичине принциптери бузула баштады. Кадыры кете баштады. Жанагы желтая пресса деген сыяктуу болуп. Батышта эмне болсо биз кечигип, 100 жыл, 200 жыл кечигип, ошолор туурай баштадык да. Анан эми азыр журналистика деген ушундай, бул мындай деп анан дүйнөлүк стандарт дейт. Дүйнөлүк стандарт андай мындай, анан улуттук стандарт деген болбойт да журналистикада. Чындык бирөө эле да. Адамгерчилик бирөө эле да. Туурабы? Ошол принциптер менен иштесең, ошол принциптерди так кармасаң, ошол журналистика. Бирөөнү кордобо, мазактаба. Колуңда фактың барбы? Жаз. Ошо фактыга таянып жаз. Жаман чылык боло турган учур болсо, ошо челкилдеш, ошо менен кармаш керек болсо. Азыр дагы бир башкача тенденция пайда болду. Кичине бирдеме жазса эле, айтса эле, мындай эмне коюшат. Мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга элди чакырат. Анан дагы тополоң уюштурат, андай мындай деп. Бул немеде? Жанагы юриспруденцияда неде бар? Мыйзамдан ашкере пайдалануу деген сөз. Муну жанагы Чыңгыз Айтматовдун кылым каратар бир күндөчү жанагы Таңсыкбаев деген прокурор бар, тергөөчү, КГБнын тергөөчү. Ошондо шумдук бергенде ушул образдарды. Иши кылып эле бир шылтоо керек. Анан каяктагы бир Сары Өзөктөгү жанагы уламыштарды жазып калган үчүн ошондон Сары Өзөктөгү уламыштардан бир саясий ката тапканга аракет кылат да. Камап берет да, анан тигини өлтүрүп коет да. Анан айтып атпайбы? Машина мамлекет деген дейт, бул лавылдап күйүп турган меш дейт, печка. Анын отуну адам дейт. А прокурор, тергөөчү ошого мешке отунду айрдап турчу киши экен. Качыгар. Карабайсыңбы? Ушундай философия да ошол кездеги. Эми анан Айтматовдун ошол Таңсыкбаевы өтө таң каларлык образ да. Ал айтып атат, кайсы заман болбосун, кайсы муун болбосун, кайсы жер болбосун, бизге окшогон тергөөчүлөр, мамлекеттин качыгарлары мамлекетке керек депчи. Ушундай заман кайталанат экен. Анан азыр дагы бир ушундай тенденцияга келип алдык да. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Бул жанагы тиги андай мындай деп атпайбы? Бул атам замандан келаткан салт. Цивилизациялардын кагылышы деп илгери айтышты эле го. Азыр мына салттардын кагылышы деген да бар. Маселен илгертен эле бийлик, патистардык бийлик деп коюп, ууру башчылардын бийлиги пайда болгондо эле адамдын баягы сөз эркиндигин, сөз сүйлөө эркиндигин
ошо бийликчилер өзүнө бизге Кудайдан берилген укук. Биз гана сүйлөсөк болот, биз гана айтсак болот, силер айтсаңар жазаланасыңар деп өзүнө энчилеп алышкан дейт. Ошондон кийин эки агым пайда болгон. Инакомыслие деп коет, кер ойлом. Экинчиси жана бийликтегилердин көз карашы. Ошондон тартып мына ушул салт экиге бөлүнүп, анан кагылышып келатат. Бизде кадимки эле Токтогул, баягы Жаныбек хандын учурундагы Токтогул. Бизде ошондон башталган экен да, ошону Кудаян деген бир амир темир койгон бир төбөлдү ырдап коюп, анан кийин аны каматып, зынданга салдырып. Бешкаман. Жок, бул Бешкаман кийинби? Бул Жаныбек хандын учурунда, амир темирдин учурунда дооруда да. Анан апарып аны зынданга салып, анан кийин акыры даргастырып берет. Токтогул. Токтогулдай Рычыбал Толубайдай сынчы болду, ошол Токтогул. Башка Токтогул. Анан таңгаларлыгы ошондой эле ат уйкаш Токтогул кийин чыгат. Кийин мына өткөн кылымда, дал ошентип эле бийликте төбөлдөрдү сындап коюп, ырдап коюп, эпте бир шултотоп анан Сибирге айдатып атпайбы. Сибирден кайра келип байкуш. Бул таңгаларлык да тарых. Бүт ошол салт, эки салт такай кагылышып турат экен. Азыр эми бул жалаң эле бизде эмес, бардык жерде бар. Менмин деген мына Америкада да бар. Путинге кичине жан тартып койгон, туурасын айтып койгондор деле самолеттон учуп аткан жеринен Лукашенко учуп аткан жеринен кармап алып атпайбы тиги Америкада деле. Эми эмнеге десе, жана политологдорду тиги эмнелерди үйүн тинтип, компьютеринде эмне болсо ошолордун баарын алып кетип атат. Демократиянын үлгүсү, эталону деген Америкада. Сөз баягы эки башка ойлогон адамдардын салттын кагылышы ушундай. Европада деле ошондой азыр. Кичине эле орустарга жан тартып, туурасын айтып койгондорду Путиндин агенти, Путинге иштейт деп, Россияга иштейт деп жаман көрүп атпайбы. Мына ушундай салт. Бул салт эми мамлекет бар болуп турганда, бийлик болуп турганда бул салт калбайт экен. Себеби мамлекет өзүнчө саясат жүргүзөт, өзүнчө философиясы болот, өзүнчө көз карашы болот, өзүнчө дүйнө таанымы болот, анан башка карапайым калк бар да, башкалар да бар да, көрүп турган. Ошонун ичинен алар тааныбаган Кудайды, алар тааныбаган чындыкты башкача айтып, мына Сократтан башталган салтта, анан ушул убактыбыз билмөт деп калыптыр. Ушул салттардын кагылышы мына ошо журналистикада өзгөчө басма сөз жагында такай көрүнүп турат да, азыр да көрүнүп атат. Эми Кудай буйруса, жакынкы келечекте бир ошол салттардын кагылышы токтойт го деп үмүт кылабыз. Баары бир ыкка келсе, бирок аябай чоң бүт дүйнөдө абдан чоң эмелер болуп атат, өзгөрүүлөр болуп, кагылышуулар болуп атат. Ошо цивилизациялардын кагылышындай эле бул салттардын кагылышы да жаман. Атам замандан бери келаткан салт. Рахмат сизге. Бизде конокто белгилүү журналист жана коомдук ишмер Эсенбай Нурушев болду. Биз мына кыргыз басма сөзүнүн 100 жылдыгына арналган маселелерди козгодук. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат болуңуздар.